Assalamu alaikum rahmatullah. Урматтуу туугандар, суроо эмне орозо фитрди кедей кембагалына карабай, байына карабай, үймө үй кыдырып, же болбосо азыркы күндө WhatsApp'тан тизмелеп, мынабул көчө, экинчи көчө, үчүнчү көчө аттарын жазып алып, ар бир түтүндөн, ар бир жандан мынчадан деп алган дурусбу, дурус эмеспи? Деген суроого шариятта өзү караңыздар, кимге зекет фарыз болгон болсо, ошол адамга орозо фитир фарыз болот. Кимге орозо зекет фарыз болбосо, ага орозо фитир фарыз болбойт. Зекет фарыз болгондун өзүнүн өлчөмү сааби нисаб деген дейт. Сааби нисаб күмүштүн өлчөмү менен караганда эсептегенде 612,36. Ушул күмүштүн баасы Кыргызстанда азыркы күндө 135, 140, 145 ушул аралыкта болуп атат. Алтын менен күмүш азыркы күндө өйдө ылдый болуп, бирде түшүп калып атат, бирде өйдө көтөрүлүп кетип атат. Ошондуктан айырмасы болуп калышы мүмкүн. Бирок айта турган нерсе, караңыздар, урматтуу жергиликтүү имамдар, өзгөчө сиздерге кайрылып атабыз. Токтотуңуздар. Ар бир үйдө кыдырып, жана ар бир үйдөн мынанча ар бир жанга бергиле депчи. Ар бир жанга бергиле. Бир үйдөн эр эркек бай адам өзүнүн тарабынан жана балагатка жете элек балдарынын тарабынан берет. Аялынын тарабынан бербейт. Аялы бай болсо, ал өзүн берет. Эгер аялынын тарабынан берсе, аялына айтып коюп, сенин тарабынан дагы розо фитрди берип атам деп айтып коюп берсе, маселе жок. Жана балагатка жеткен балдарына жана кыздарына ага анын атымдарынан дагы берген фарыз эмес, важып эмес туугандар. Мына ушуну көңүлгө алып коюңуздар.